Чыныгы жырытыда келген суроолорду иштейбиз. Бул 2020 жылы жырытыда келген суроолор. Каяктан топтолду? Былтыр жырытыга кирген окуучулар жана биринчи кирген окуучулар не болот? Кээ бир областтарда биринчи болот, кээ бирлерде кийин болот. Анан ошондо биздин окуучуларга WhatsApp'тардан, тааныштарынан, ар жактан топтолгон суроолорду сактап койгон элек. Ошолордун чыгарабыз. Буларды кантип чыгарасыңар? Бул 100% ишеничтүү эмес, анткени окуучулар эстегенин жазган да. Бирок аракет кылып көрөлү. Азыр силер эмне кылгыла? Видеону паузага койгула, бул суроону чыгаргыла. Паузадан чыгарганда мен улантам. Паузага кой. Окей, паузага коюп иштедиңер деп ойлойм. Анда кеттик. Биринчи кандай кылып чыгарабыз? 2-нин 3-үнүн экинчиси дейт. 2-нин 3-ü деген канча? Бул 8. 2 көйтүү 2 даража, билесиңер. 8-ин квадраты деген бул 64кө. Эми минус 2-нин 3-ü дейт. Минус 2-нин 3-ü минус 8ге барабар. Мунун квадраты минус 8-ди минус 8ге көйтсөңөр, терс санды терс санга көйткөндө оң сан чыгат. Ошондуктан 64. Муну өткөнбүз. Так, эми карайлы. Бир нерсени эстетип коеюн, биякта карагыла. Минус 2-нин 3-ü деген бул кашанын мындай турса, бул минус 8 эле болот. Эми мындай нерсе болсочу, минус 2-нин 2-си каша сыртында болсо, бул минус 2 көйтүү 2 дегенди түшүндүрөт да, кайра эле минус 4-тү берип калат. Бирок минус 2-нин кашанын сыртында 2-си десе, бул мындай. Минус 2-ни минус 2ге көйт дегенди түшүндүрөт дагы. Анан минуска минусту көйткөндө оң болуп кетет дагы, плюс 4. Бирок мындай болсо, минус 2-нин кашан сыртында 3-ü болсо, кайра эле минуска келет. Анткени минус 2 көйтүү минус 2 көйтүү минус 2. Жалпысынан плюс 4 көйтүү минус 2 минус 8 болуп калат. Ушуну унутпагыла. Мына дагы бир мисал. Минус 3-түн 4-чүсү десе, бул терс сан чыгат. Анткени кашан сыртында эмес. Эгер минус 3-түн 4-чүсү десе, будан оң сан чыгат. Түшүнүктүү болду деп ойлоймун. Анда кийинки суроону көрөлү. 2-нин x'i барабар 5 экен. Эми 10-дун x'i менен 125-ти салыштыргыла дептир. Видеону паузага коюп туруп салыштыргыла. Анан мен иштегенде текшерип көрөсүңөр. Так, паузага коюп чыгардыңар деп ойлоймун. Анда кеттик. 2-нин x'i барабар 5 болсо, 10-дун x'i деп турат. Бул суроону биз түрүн жаттап алышыбыз керек. Негизи биз темаларын билебиз, бирок суроолордун мындай тибинин логикасын көрүп алсак, жатталып калат да, үйрөнүп алабыз кийин кантип чыгарганды. Муну негизи логарифма менен чыгарса болот, бирок логарифма негизги тестте жок, билесиңер. Анан точнее 5 жылдан бери келбейт, ал акыркы жылдын китептеринде деле темасында жок. Муну мындай эле жол менен чыгарган эң туура болот. 10-дун x'i бул неге? Логарифма менен чыгарсак тест чыкмак, бирок башка нерсе. 2, 5 деген сандар турат, анан x деген сандар турат. Биз мунаны минтип жазып алсак болот, карагыла. 10-дун x'ini бияка жазып кетейин. 10-дун x'i деген бул неге барабар? 2 көйтүү 5-тин x'инчи даражасыга барабар. Анткени ортодо көйтүү болсо, кашан сыртындагы даража экөөнө тең өтөт, эреже боюнча. Билесиңер. Анда бул эмне болот? 2-нин x'i көйтүү 5-тин x'i деп жазып алсаңар болот. Бул жакта 125-ти дагы бөлүш керек. 125-ти дагы кантип бөлсө болот? Муну 5 көйтүү 25 деп жазсаңар болот. 125-ти. Эмне үчүн 5 көйтүү деп жазыш керек? Аны аз бияктан карайлы. 2x көйтүү 5x дедик, Анан бизде 2-нин x'инин маанисин берип койгон. Бул эмне деп? 5ке барабар деп берип койгон. Анда биз 2-нин x'инин ордуна 5-ти жазып алабыз. Мына 2-нин x'инин ордуна 5-ти жазып алдык. Анткени биякта бизге берип койгон. Түшүндүңөр деп ойлойм. Анда эмне болот? 5 көйтүү 5-тин x'i менен bir колонкабыз. Ушул экинчи колонкабыз мына 125. Же болбосо 125-ти не деп жазып алсак болот? 5 көйтүү 25 деп жазып алсак болот.
Эки жакты тең 5ке көбөйтүп атабыз. Демек, бул экөөнүн тең жоюштуруп салсак болот да, же экөөнүн тең 5ке бөлүп салсак болот дегенди түшүндүрөт. Мына, бул жакты 5ке бөлсөң, бул жакты дагы 5ке бөлсөң, же биякты 5ке көбөйтсөң, биякты 5ке көбөйтсөң, эч нерсе өзгөрбөш керек. Ошондуктан биз эки жакты тең 5ке бөлөбүз. Мына 5 көбөйтүү 5x'ти 5ке бөлүү деген бөлчөк сызыгын жазып туруп 5 деп койсок болот. 125'ти дагы 5ке бөлүп атабыз. Мына 5 көбөйтүү 25 деген 125. Көбөйтүү болгондо билесиңер, ортодо көбөйтүү болсо мыналар жоюлат. Анда биякта 5тин 2-нчи даражасы калат. Биякта болсо 5тер кетсе 25 калат. Эми биздин жаңы колонкалар ушул болуп атат да. 5тин x'i чоңбу, 25 чоңбу? Биз муну билбейбиз. Биз x'тин маанисин билишибиз керек. X'тин маанисин билиш үчүн мынакта көрсөтөйүн. Карагыла. 2'nin birinci darajası kançaga barabar? 2'ge barabar. 2'nin 0'inci darajasıçı jaz koyarayınçı. 2'nin 0'incisi 1'ge. Bardıq sandın 0'inci darajası 1'ge barabar. Emi 2'nin 2'nci darajası 4'ge barabar. 2'nin 3'üncü darajası 8'ge. 2'nin 4'üncü darajası 16'ga dep ketet. Anda 2'nin 2'nci darajası qayerде? 4'ten çoң 5'ten kichine 1 san. Demek bul jerde. 2'nin 2'si barabar 5'ke. Demek mına x 2'den çoң 3'ten kichine 1 san boluş gerek eкен de. X 2'den çoң 3'ten kichine 1 san boluş gerek eкен. Demek emne bolot? Bul jerde elестетип көргүлө x'tin ордуна. 2'ni койсок 25 болмок. Бирок биз 2'den чоңураак санды коюшубуз керек экен. X деген 2'den чоңураак экен. 2.1, 2.5, 2.3 деген сыяктуу. Ошондуктан 2'nin bul 5'tin x'i emneden çoң? 5'tin eksinen çoң. Бирок 5'tin 3'ünün kichine. Emnege mına x деген bul 2'den çoң 3'ten kichine 1 san. Ошондуктан 5'tin x'i деген bul emne? 25. 5'tin 3'ü деген 125. Mına 5'tin x'i 25'ten çoң san, 125'ten kichine san eken. Bizde emne 125'ten kichine. Okey. 5'tin x'i ошондо 125'ten kichine eken. Бирок 25'ten çoң. Biz эмне кылып жазып алдык мынакта? Жөнөкөлөтүп келгенбиz да. 5'tin x'i менен эмнени салыштырып атат элек? 5'tin x'i менен 25'ti салыштырып атат элек. Демек 5'tin x'i 25'ten çoң экен. Мына көрүп турабыз. А çoң. Же болбосо мына 5x'tin ордуга 25'ten çoңураак сан келет да, 26-27 келет. 26-27-ни 5ке көбөйтсөңөр, бул 125'ten көп болот. Бияктан салыштырсаңар дагы 5'tin x'tin ордуга 26-ны коюп көргүлө. Эми точно канча экенин билбейбиз азыр бирок. Ошентсеңер дагы сол жак чоң болот. Кыскасы А колонкасы чоң. Туура жооп А. Эми силерге комментарийге бир суроо берип коеюн. Жакшы идея келип кетти. Азыр ойлоп табайын өзүм. Мына кызыл жердин ичине жазам. Комментарийге түшүндүрүп жазасыңар эмне үчүн ошондой чыкканыны. Так, кандай кылайын? 3'түн x'i барабар 8'ге болсун. Анан биз эмнени салыштыралы? 4'түн x'i менен 16'ны салыштыргыла. Бул биринчи суроосу болсун. Экинчи суроосу. Макул. 2'nin x'i барабар канча болсун? 2'nin x'i барабар шул эле суроону берейин, бир аз өзгөртүп берейин. 2'nin x'i барабар 5ке. Биринчи колонка. Биринчи колонкада макул. Канча болсун? 25.
Birinci колонкада 6-нын x'i, экинчи колонкада так. Жүз болсунчу. Же 216 болсунчу. 216. Кыскасы мен оюмдан чыгарып суроо түзүп атам. Ошого окшоп силер дагы бул теманы үйрөнгөндөн кийин оюңардан чыгарып суроо түзүп, досторуңарга да берип көрсөңөр болот. Булардын жообун комментарийге жазгыла.